Бириккен Улуттар Уюмунун билгенин кылып ал деп койду. Мына маалыматтык тандырдан деп коелучу. Маалыматтык тандырдан жаңы чыккан ыпысык жаңылык. Израиль өлкөсү Бириккен Улуттар Уюмунун катчысы Антонио Гутерришти өз өлкөсүнө кирүүгө тыюу салып, баягы персона нон грата деп жар салды деп жазат Иерусалим пост газети. Израиль мамлекетинин тышкы иштер министри Исраиль Кацтын айткандарына, сүйлөгөндөрүнө шилтеме берип, Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысы Ирандын Израилге карата соккусун калыс баалай албаган жөндөмсүздүгүнөн улам еврей бийликтери ушундай чечимге келишти деп ошол гезитке жазган. Айта кетели, 1 октябрда түндө Иран Израилге ракеталык сокку ургандан кийин Гутерриш Твиттер баракчасында жакынкы чыгыштагы конфликтти айыптап, бирок Ирандын дагы, Израилдин дагы атын атабастан туруп, аткылашууну токтотууга чакырган твит жарыялаган. Эми ошого карата Израилдин реакциясын карагыла. Кыргыздар айтып коет, уялбагандан өзүң уял деп. Ушундай сөз бар го. Израиль бийликтеринин бет тырмачылыгында, мындайча айтканда, эч кимди тоготпогон өзүм билемдигинде эми мындай сөз жок. Ким билет, балким араб өлкөлөрүнүн Израилде кой дей албай өз арабаларын тартып жатышканын улам бир чети Израилдин тирандык жүзүнүн коомго ачылып жатканы эми туура эле болуп аткандыр. Канчалык бөгүрсүп, мындайча айтканда көпкөн сайын жөөттөр ошончолук дүйнө жүзүнө жек көрүндү болуп атканын сезбей атышат сыяктуу. Эч кимди көзгө илбей калган, Кудайды, Аллахты дагы тааныбай калган фараондор эмне болгонун ушу башкалар унутса дагы иудейлер, Израиль урпактары унутпашы керек эле. Аман болуңуздар, жараткан Аллах баарыбызга тынчылык берсин.